Ассаламу алейкум, туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайрадан эле Ош реклама каналы. Бүгін туғандар 5 август 2025 жыл мен сіздерге Ош шаарында чоң жолдун жээгинде жайгашкан 3 кабаттуу бизнес помещение жөнүндө информация бермекчимин. Арендага берилип атат. Под любой бизнес ачып, ушул 3 кабаттуу бизнес помещенияны арендага алып, любой бизнестин түрлөрүн ачып иштете бересиздер. Чайхана, фастфуд, кафе, гостиница, кыскасы любой бизнеске ылайыкталган чоң жолдун жээги. Мен турган жер тугандар бул Ош шаары, Аскар Шакиров көчөсүнүн боюнда турам. Бул жакта Улгата, Манасата деген кафе бар, ошолтан жүрүп келесиздер. Аскар Шакиров көчөсүнүн эле боюнда мына 3 кабаттуу помещенияны көрө аласыздар. Ошол помещение арендага берилип атат. Ол жакта Коңурат деген гостиница бар экен. Дальше кетсеңиздер Крин завод, Восток тарапка карап кете аласыздар. Чоң жолдун эле боюндагы ушул 3 кабаттуу помещение арендага берилип атат. Жүрүңүздөр, кириңиздер, маалымат берейин. Так, бул жак эң негизги эшик. Киргениңиздерде өтө тарапка чыксаңыздар болот, лестница менен. Калсаңыздар ылдый тарапка түшсөңүздөр болот, подвалы бар, ылдый тарапта подвал бар, өйдө тарапта дагы бир кабат бар. Жалпысынан 3 кабаттуу помещение. Бул ошондо биринчи кабаты азыркы учурда как гостиница катары иштетилип келинет. Ушундай көрүнүштө. Буюм тайымдарында эми эс менен сүйлөшөсүздөр. Балким калтырып беле кетиши мүмкүн, балким алып кетиши мүмкүн. Ал жагында эс менен сүйлөшөсүздөр. Кондер бүт бардыгы бар, ремонттору жакшы. Чоң жолдун жээги, машина, адам тынбай өтүп турат, проходимость жакшы. Барыңыздар эле билип калыңыздар. Так, туугандар, ошондо бул биринчи кабат болот ата. Өзүнүн ал жакта кухнясы, санузелдери бар. Бардыгы даяр. Эми 3-чү кабатка чыктым, туугандар. Ушундай отопление радиаторлор орнотулган, коммуникация бардыгы эле бар. Ремонтуна сөз жок, бирок өтө сонун экен. Кондер бул жакта дагы бар экен. Бул ошондо 3-чү кабаты. Караңыздар. Бул жакта өзүнүн кухнясы, санузелдери бар. Кыскасы сонун. Келесиздер, кийин көрүп, таанышып, маалымат алып кетсеңиздер болот. Телефондо бүтө турган иш эмес, өзүңүздөр билесиздер. Так, зерикпей жакшына көргөзөйүн. Ичи дагы жарык, өзүнчө эле бир хан сарай. Вообще сонун экен. Лайктан басыңыздар, дос, тааныш, тууган урук, группа бүт бак тарапка жибериңиздер, алар да кирип көрүшсүн. Негизи ушундай чоң жолдун жээгинде жайгашкан бизнес помещение алам, арендага алып иштетем деп издеп жүргөндөр өтө көп, өтө сонун мүмкүнчүлүк. Гостиница экен азыркы учурда, билишимче. Гостиница бойдон иштеп бересиздер. Калсаңыздар кафе, чайхана, фастфуд, караоке, клуб, компьютерный клуб кылсаңыздар болот, кааласаңыздар. Варианттары көп, туугандар. Варианттары көп. Так, арендага берилип атат, айттым. Туугандар, бул жак ошондо дагы бир санузели, ал жак болсо кухнясы, бардык шарттары бар. Лайктан басып, дос, тааныш, тууган урук, группа бүт бак тарапка жибериңиздер. Алар дагы кирип көрүшсүн. Сонун жерде экен. Документтери бардыгы так. Кааласаңыздар 1 жылга, кааласаңыздар жарым жылга, кааласаңыздар 5 жылга, каалаган убакытка алып, под любой бизнестерди ачып иштете бересиздер. Ушундай туугандар, жакшына көргөзүп берип коеюн эми сиздерге атайын. Азыр биринчи, экинчи кабатын көргөздүм. Эми лестница менен ылдый тарапка подвалга түшөйлү. Туугандар, подвалына дагы түшүп келдим. Бул жакта лестницалар бар. Подвалга түшүп келесиздер. Ошол подвалды кошкондо жалпысынан 3 кабаттуу помещение. Бул жакта дагы ошо бөлмөлөрү, санузелдери, складдары, анан топкасы ушул подвалда. Кышында жылытыш боюнча маселе жаралбайт. Топкасы бар туугандар, эч кыжылтуу болбоңуздар. Ана информацияны, мына информацияны айтпасын деп комментарийге жазгандар бар. Туугандар, эгерде помещенияга кызыккан болсоңуздар, арендага алам дей турган болсоңуздар, эсин номер турат. Чаласыздар, сурайсыздар, келип көрөсүздөр. Телефондо бүтө турган иш эмес. Өзүңүздөр дагы көрүп, карап, көрүп кетишиңиздер керек. Көз көзүңүздөр менен. Бул жак болсо мен жана айткан топка. Анан туугандар, баасы келишим баада. Аренда баасы келишим баада экен. Чалып, ал жагын эси менен сүйлөшөсүздөр. Баасын ошо эсине чалсаңыздар, же жазсаңыздар, аренда баасын өзү сиздерге айтат.